мен ачык эле айтып коюшум керек. Бул Аскар Акаевичтин бөлүм башчысы болуп барыштан мурда мен өкмөттө ушундай эле бөлүм башчы болуп иштедим. Ал убакта премьер-министр Апас Жумагулович эле. Мен Чүй областык милициянын Чүй областык башкармалыгында ошол башкармалыктын жетекчилигинин орун басары болуп иштеп турган кез болчу. Мени чакырып барып иштеп бер. Ооба, ошондой тажрыйбаңызды алар пайдалангысы келип атат. Экинчиден, мына Гемин кланы деген түшүнүк бар эмеспи да. Эми сиз моюнга албасаңыз да дегил ошондой көрүнүштүн өзүндө бир моралдык жоопкерчилик албуу маселе бар беле дегеним. Жок. Мен буга эч бир кошулбайм. Себеби биз убагында балким буга коммунисттик партиянын тарбиясы, комсомолдун тарбиясы ушуга өз таасирин тийгизгендир. Биз сен кеминдиксиң, сен чүйлүксүң, сен оштуксуң, же сен баткендиксиң деп бөлчү эмеспиз. Мен өзүмдүн Аскар Акаевичтин кеминдик экенин мына анын кол алдына барып иштегенде гана араң түшүндүм. 98-жылы билдиңизби Аскар Акаевичтин кеминдик экенин? Мен кайдан билем анын кайсы жерде экенин? Кайсы жерде сурап дейм, эмне кылам? Мына мен бир кызык нерсени айтып берейин. Мына биздин ошол өкмөттө иштеп турганда социалдык бөлүмдүн башчысы Күмөн Исаков деген байкебиз бар, ал кишинин көзү тирүү. Мен ички иштер жана укук коргоо органдарынын бөлүм башчысы болуп мен келдим. Экөөбүздүн кеминдик экенибизди 1 жылдан кийин тааныштык. 1 жылдан кийин ошонун кеминдик экенин мен ошондо билдим. Болот жана жакшы, баары бир ошо Аскар Акаевичтин убагында тагдыр чече турган мамлекеттин негизги бийлик рычагдары кеминдиктердин колунда экенин моюнга аласызбы? Болгон депчи. Моюнга албайм. Мисалы үчүн Темирбек Акматалиев, Кеңешбек Дүйшөбаев, сиз же болбосо дагы айтсак көп эле болот. Жоморт Оторбаев, Медеткан Садыркулов, булар билебиз, элдин баары билет да кандай кызматтарда турганычы. Ушунун өзүндөгү моралдык жоопкерчилик деп атам да. Туура болгонбу же туура эмес болгонбу? Эми сөзүңүзгө аралжы бир аз түшүнүк берип кетейин. Ооба. Биринчиден, ошо сиз айткан Темирбек Акматалиев кийин келди. Калп айтпасам, ушу 2000-жылдары келди окшойт. Жомарт Оторбаев да кийин келди. Садыркулов дагы кийин келди. Ал налоговый инспекцияда иштечи. Ошон үчүн мен мындай жетекчи органдарында кийин келип иштеп тургандар да бар эле. А бирок ошол кездеги өкмөттүн түзүмүн дагы, президенттин администрациясынын түзүмүн дагы жакшылап карап көрсөңүздөр, анда эң биринчиси балким ошол Аскар Акаевичтин жүргүзгөн саясатынын негизи болсо керек. Биздин элибиздин ичиндеги тең салмактуулукту өтө караар эле. Мен ушул кишиге таң калчумун. Ким оштон? Мен айтып атпайм, ошол 98-жылы келгенден кийин мен кимдин кайдан экенин, кайсыл маселе кандай чечилерин ошондо мен аны түшүнө баштадык. Себеби анда ишке мурда кийлигишчи эмеспиз, билчи да эмеспиз. Эми ошол убактагы өсүп келген жигиттерди карап көргүн. Эң биринчи Аскар Акаевичтин администрациясынын жетекчилиги болуп Султанов келди. Өзү оштук. Назбанкты жетектеп турган кийин Султанов да келди. Министр финансов болуп Султанов келди. Койчу дегеле ошол убактагы мына эки зам министр болуп келди Беков. Ошол убактагы жетекчилердин баардыгынын салмактап карап көрсөңүз, бул тең салмактуулук. Ар бир жердеги элдин катмарынан келип өсүп чыккан жигиттердин келиши, бул биздин элибиздин ичиндеги болуп аткан сырларды жакшы көрсөтүп турат.